Qad mannallahu alayna деген. Юсуп пайгамбар айтпадыбы? Чындыгында Алла Таала бизге көп жакшылык кылды деп. Бул жерде маалым болот, качан инсанга бир кыйынчылык, мусибатка кириптер болуп калса, кийин Алла Таала андан куткарып, өзүнүн неаматтарын тартууласа, анда мурдагы өткөн ошо мусибат кайгыларды эстегендин ордуна Алла Тааланын кылган жакшылыгын, тартуулаган неаматын эстеш керек экен. Мусибаттан кутулууну, Алла Тааланын неаматтарына жетүүдөн кийин дагы кыйынчылыктарды эстеп ыйлай берүү бул шүгүрсүздүк экен. Ушу шүгүрсүздүктү Кур'анда канут деп айтат. Иннал инсана ли роббихи лаканут. Шек күмөнсүз инсан өз роббусуна шүгүрсүз. Канут деген сөздүн котормосу шүгүрсүз. Бирок кандай шүгүрсүз? Бул жердеги жакшылыктарды унутуп калып, кайгыны эстей берген ушу шүгүрсүздүктү канут деп коет экен Кур'андын тили менен. Мына жерде Юсуп пайгамбар ой деп мени кудукка таштаганда тигинде деп аларды айтып отурган жок. Алла Таала жакшылык кылды деп жакшылыгын эстеп атат. Мисалы кээде былтыр деле ушундай болуп калды го. Эми ажылыкка барбай калдык, эми таравих мечитте окубай калдык, тияк бияк пандемия бул коронавирус деп. Ага чейин алхамдулилла дебейлиби? Бир жылда канча умрага барып аттык, канча таравих окуп аттык, канча мечиттерибиз салынып атты. Булда жакшылыктар бар го. Демек кайгыларды, кыйынчылыкты эстеп, жакшылыкты унутуп коюу бул канут экен туугандар. Буну Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан. Кануттун мааниси шүгүрсүздүк. Демек ошондой кылбаш керек экен. Биринчи сабак. Абу Бакр Васити рахматуллахи алейхи айтат, Алла Тааланын неаматтарын күнөөлөргө иштетүү ушу канут дейт. Алла Таала сизге бир неамат берсе, байлык берди, сизге ден соолук берди. Ушуларды сиз күнөөгө сарптасаңыз, ушу шүгүрсүздүк канут болуп калат экен. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи айтат, кануттун мааниси дейт. Бул неаматтарды көрүп, неаматтарды барктап, баалап, мунаим неамат берүүчүн унутуп калуу ушу канут дейт. Алла Таала неамат берди бизге. Ава берди, суу берди, ата-эне берди, көз берди, кулак берди, өпкө, боор, ден соолук, бала, чака берди, амандык берди. Ушулардын баардыгын көрүп, эми берүүчү Алла Тааланын мунаим неамат берүүчү. Аны унутуп калуу ушу эмне экен? Канут дейт. Имам Тирмизи рахматуллахи алейхи.